Анда менде мында суроодо ал ошолорго бүгүнкү күндө льготалар барбы мындан тышкары? Негизинен алар ошо майыптуулугу үчүн жөлөк пул алышат. Балдары бирок ата энелерине эч кандай жөлөк пул чектелген эмес. Ошондуктан ушул сунуш болуп жатат да. Жанагы светтен, мында коммуналдык услугаларданчы барбы? Жок, майыптуулук үчүн гана жөлөк пул чектелген. Урматтуу депутаттар, мен ушул сунуштап кетет элем. Ушул коммуналдык услугаларга дагы биз кичине бир ошолорго бир льгота берип коюш ушундан карап чыкса. Себеби дегенде чындыгында эле ата эне ошол баласын эле карап отурат да, ал иштей албаса. Ошондуктан ушул жактан бир ойлонуштуруп койсоңуздар, Андан кийин экинчи маселе. Тескерисинче ушул инвалид адамдардын бүгүнкү күндө бир 1-2 балдары бар да. Булардан карап кетишибиз керек да бул маселени дагычы. Бул сиздерде кандай каралган ушул маселе? Рахмат, биз азыр карап жаткан долбоордо эгерде 2 инвалид баласы бар болсо, аны кароо үчүн да кошумча үстөк 10% ашыкча төлөнөт. Ал да каралган. Сиз түшүнбөдүңүз суроону. Ата энеси бүгүнкү күндө инвалид. Бирок балдары бар да. 1-2 балдары бар. Буларга кандай каралган? Ал ата энелерине ошо инвалидтиги үчүн гана жөлөк пул чектелет. Балдарына эгер кирешеси каралбаса, өздөрүнчө жөлөк пул чектелет. Бирок өзүнчө ата энеси инвалид болгондугу үчүн балдарын карап жаткандыгы деген норма жок чындыгы. Ошондуктан ушул маселени да карап кетсеңиздер, ушул каралып аткандачы. Себеби дегенде мындай маселе бүгүнкү көп. Аябай көйгөйлүү маселелер бар да. Мен билем ушул бир инвалид кыздын ушул 2 баласы бар. Өзү иштей албайт, баса албайт, ар кимден жардам сурап жүрөт да. Жана өзгөлгө чегерилген жана пособиясы аз эле кечтеге жетти. Балдарга тийген пособия дагы жетпей жатат да. Ошондуктан шашпастан ушул маселелерди дагы камтып кетсек. Рахмат, сиздин оюңузду эске алабыз. Жакшы сунуш. Кийин келгенде мыйзам келгенде сөзсүз түрдө ошол боюнча мен суроо берем, ошону карап кетсек.